Всего хорошего. Всего доброго вам, до свидания. Ассаламу алейкум, туугандар, жамаат. Планерный метро тараптан жанагы эртең мененки синий лужа деп коет, ошол лужадан кирип алып чыгып кеттим эле. Алгачкы заказым 660 рубль бонус жанып аткан. Бул поездка өзү канча болду? 552 ошончо болчу. 660 мен жанып атты дедимби? Ооба. Так, алдыбызда 530-дан жанып атыптыр, 9-дан 29 өткөнгө чейин. Бизде саат уже жок, уже Коровинский шосседен коэффициентмен заказ берип атат. Ошого акырындык менен ура беребиз. Акимович YouTube каналына кош келдиңер. Видеонун темасынан туура эле түшүндүңүздөр, туугандар. Бул бүгүн саат 9-дан 27 өттү. Мен 9-да жумушту баштагам. Эртең мененки бензин куюп, ар жак бу жак кылганча 9 болуп кетти. Анан так, 14 ноябрь, 4 күн, аптанын 4 күнү менин буйруса таксовкада соңку сменам. Эртең машинаны эртең менен алып барып тапшырып, анан Кыргызстанга мына сен жолго чыгам, кетем. Ооба, ошондой болуп калды. Пландар өзгөрүп кетти. Кыргызстанга барып, Кыргызстанда бир иштер бар, ошолорду бүтүрүп, ошол тарапта постоянкага кала турган ниет бар, эми билбейм. Biz жылына эле мигранттар ушундай кылабыз. Кетебиз, болду дейбиз, анан кайра келе беребиз. Ошондой сыяктуу эле бул теманы көп загонять этпей эле коеюн. Баштадык. Барыңарга да бир жолу ассаламу алейкум, каналга мен суранбай эле коеюн, силер билесиңер, таң, Всё, поехали. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Эй, жаштык мастура, ойноп кез тура. Не закрыли. Так, Годовико или Годовико. Или можно заехать? Спасибо большое. Всего доброго. Так, убакыт саатын билбей калдым. Жарым саатта келдимби, же канча убакытта келдим? 1109 рубль. Өтө жакшы. Линиядан чыгып койгон болчумун. Көк лужалар уже по Москве бүтүп калды. Саат 10:11 өтүп кетти. Бир тууган байкем Москвада келгенине 1 ай болду. Жана телефонун жоготуп ийиптир, анан кечинде жоготуп ийгенби билбейм. Кечке связда болгон эмес да. Ошо учурда жоготуп ийген экен. Анан бир орус үйдөгүлөргө, короче, каким-то образом байланышка чыкканбы, жем үйдөн чалып атышат. Мага братаның телефонун жоготуп ийиптир, могу бирге чал, барып телефонун алып кой, анан деп чага. Хорошо деп чалсам, тиги орус, тиги Фили жакта экен, келип алып кетти саат 1ге чейин деп атпайбы. Анан азыр походу же мен ошол жакка барам, же тайкешам бар. Бир тууган байкем менен иштегенчи. Ошо Фили жакта жашайт, же ошол алып коет. По Москве ушундай да нерсе болуп турат. Кандай болуп, не болуп жоготкон билбейм. 5 minutes later. Силерге убакыттан пайдаланып Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Туугандар, бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24/7-ге моментально эч кандай чектөөсү жок, жана эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңыздар болот. Таксопарк таксиге тиешелүү полный пакет документтерди жасап беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Сети мобилге жана Яндекске улап беришет. Экономдон теги Майбахка чейин улап беришет. Грузовой, экспресс, курьер ал тарифтер дагы бар. Анан эң негизгиси таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, шарттар менен кенен таанышып, жагып атса кошулуп, аман сен иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Здравствуйте.
Не, нормально. Так, большая Новодмитровская, да? $439 рубль. Савеловский метро тарапта. Савеловский районга келдим. Так, что там дальше? 25 минут үйді көздөй, 17 километр дейт. Домойды не бастым, барып, кішкентай құрсаққа бір нәрсе кіргізбесем, кеше күні саат там түштен кейін чай ішкен болсам, плотно тамақтанған елем. Анан кечки саат 7-лерде үйгө келип, тап бир видеомар болчу, ошо монтаж кылып бүтүп, анан кечинде кайра чыгам деп, ошо ойдон уктап, түнкү саат 11-лерде туруп, дагы бирке телефон чукулап, анан дагы дальше уктай, эртең менги саат 6-да чыгам деп. Убакыттар өтүп кетип атат. 6 минуталык поездка, то есть подача, коэффициенти жок берип атат. Ну чё? Соңку сменалар. Здравствуйте. Доброе утро. Химки, 9 мая. Да. Химки, молодежная. Ой, молодежная деген көчөдө жашайм да өзүмчү. Привычка болуп калыптыр, ошол көчөлүн айтып берген. 9 мая деген көчө, бул торговый центр мега тарапта. 819 рубль, жарым сааттан бир аз ашып алып келдим. Вот, үйгө 4,5 километр 12 минут дейт. 2 hours later. Авиационная? Да, все верно. Не закрыли. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Азыр Москвада кыш келе атпай, ошо кыш келгенине байланыштуу эртеле караң кирип атат, бат элечи. Буну менен 26 мүнөттө келдим. Примерно авиационный деген бул Щукинскийдин району болуп калат. 645 рубль. Жакшы. Өткөндө билесиңер же билбейсиңер, TikTokко, Instagramга жүктөгөм, Химкиде бир аз мындай бирөөдүн бамперинин артынан пробкада кыймылдап баратканда өбүп алгам дегем. Ошол эми адам менен акыры сот аркылуу бүтө турган болду эле. Ал сот аркылуу бүтүрбөй эле кайра таксопарк менен сүйлөшүп, чалышып, акчалай бүтүрүптүр да. Вот ошого саат 5ке аны мен Химкиде кайра жолугушуум бар экенин эстеп кеттип, линиядан чыгып койдум. Эле азыр ошол тарапка по делам жандырып, ошо встречага барып, акчасын берип, адан претензий не имею деп расписка жаздырып алышым керек. Болду. Ошол. Пожалуйста. Спасибо, До свидания, всего доброго вам. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Айтканымдай эле бат эле караң кирип кетти. Болбосо саат 5-тен 6 өтүп атат. Бир заказ менен келдим азыр 323 рубльга. Анан дос балам экөөбүз ушундай бири-бирибизге жана WhatsApp'тан геодан ыргыт коюп, общение кылып иштешебиз да. Анан жана 1-2 саат мурда заказ, дальний заказ алган экен, ошону скрин кылып жөнөтүп атпайбы, таң калбайсыңбы депчи. Мен барбай эле кой дедим эле, бирок кетиптир. Великий Новгородтан нары, Москвадан примерно 600-700 километр, короче, билбейм, ошо скриншот коюп койдум. Көрүп атасыңар, анан кеткен экен. Азыр геодан боюнча карасам, уже Тверге жетиптир да. Анан канча көрсөттү десем, комфорт менен кетти, ал Geely Emgrand менен 35 000 көрсөтүп атат дейт. Элестеткиле. Анан мен ишенбей скрин жөнөтсөм, жөнөтө элек связга чыга элек. Эконом менен эле жанагы такси вызов кылган агрегатордон карап көрсөм, эконом менен 17 000, 20 000 көрсөтүп атат да. Ал Великий Новгородко чейин эле, ал андан да нары кетет. Ушундай да казустар болуп турат да. 35 000-ден Яндекс канча алып коет, парк канча алат, буга канча калат, бензинге канча кетет, тамак ашы көрөбүз. Вот этот? Да. $657 рубльга алып келип койдук. Наличка, бирок каяктан? Арт жактан берип атыптыр. Алдынан чыга албайт экенбиз.
ошол Мытищиден келип чай ичип курсакты тойгозуп баардык жакты чекчейтип чыгып 1 сааттан ашык отурдум окшойт, телефон чукулап ары бери кылып атып. Жана дос балам менен улам кабарлашып аттым. Ал эле почти жетип калыптыр буюрса. Руба 1,5 саат 40 мүнөттүн ичинде жетип калат экен. Вот. Ошол анан телефон чукулап ары бери барып бул жака да келип калдык. Азыр биз коэффициент 1 минут подачасы менен заказ бердим. Могу жерде алдында бир жерде туруш керек негизи пассажирчу. Ошону алабыз, анан аны бир жерге жеткиребиз. Тетиги алдында турат и все. Көрө беребиз уландысын. Красногорск. Центральный проезд. Так, куда он нас ведет, да? Нет, 1000 рублей, да? Если хочешь, карта можно. Давай переводом. Ящик, пока вы заходите, а я сдачи, если найду. Если нет. 274, 700 рублей, да? Я сдачи должен давать. Все, Агерахман. Всего доброго. Туғандарым сүйінші, бүгін бізден үйді, ұл балап дүрілді, теңдеші жоқ үнгі. Нахабина жақта жүрем туғандар. Наличка, каратыш, заказдар дұру қойып, саат 12-ге 7 минут қалды. Жоқ, 11-ге 7 минут қалыптыр. Вот. Пока активный висячий заказым жоқ. Азырлай бір заказ бүтірдім. И ақыры немеге жылышым керек. Емеге жа Красногорск тарапқа ақырын жылайын. Шарды көздейші. Бұл жерлерде жүріп өргенде болбайды. Поехали. 2 hours later. Түнкі 3:30 болу отырады. То есть таңғы 3:30 болу. Түнкі қандай тура айтылады. Қар жаап уже Москва ағарып баштады. Мынакей көріп тұрасыңдар. Бұл дағы бір есте қала тұрған күндердің бірі болады. Түндердің бірі болады. Машинабыз мынакей қар басып атат. Мен жұмышты тоқтата элекпин. Буюрса да азыр магазинден бир таза суу алып алып, негизи могу жерден деле алсам болот, но баклажкам жок. Суу алып туруп, анан үйгө кирип чыгам и дальше жұмышты улантам буюрса. Акыркы күндөрү эми до конца дата албай иштеп коелу. Кудайым буюрса, вроде уйкум келген жок, бодур үйлемин да. Кайф. Туугандар, видеонун соңуну дайыма жазып атканда менде ушундай болуп калат. 1 күн, 2 күн кечигип тартып калгам да аягынчы. Бул учурда дагы, бул видеодо дагы аягын жазып атканда арадан уже почти 1 ай өтүп кетти. Мен азыр уже декабрдын ортолору болуп калды. Кыргызстанда өзүмдүн үйүмдөмүн, мекенимде. Так вот, Москвага качан барам белгисиз, бирок видеонун соңунда айта кетсем, азыркы уже эсимден чыгып кетти, но примерно ошол буга чейин канча план кылып келе аткан болсом, ошол эле планды кылып келген болом да. Мисалы 8000 тапкан болсом, ошол 8000дин ичинде 4000 бул расход, 4000 таза чөнтөккө калган. Вот, ошондой эле. Там не дейбиз. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Кыргызстанда сонун кар жаап, анча-мынча кар эрип атат, анча-мынча жерде кар калып калган. Өтө деле суук эмес, түнү жана эртең менен суук болуп атат, так күндүзү ондой болуп күн деле чыгып турган учурлар. Так, ошол Москвага качан барарыбыз белгисиз. Барыңарга салам алейкум. Видеолорду калтырбай лайктардан басып көрүп турула туугандар. Анча-мынча кыска шортстарды киргизгенге аракет кылып атам. Полнометражный роликтер тартканга пока убакыттары желанияда пока жок болуп атат, билбейм. Же тема жокпу, айтор. Ошол силер менен кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошом деп айта берейин. Барыңарга салам алейкум.